Билим берүү тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү жана маанилүү маалыматтарды сиздерге ар дайым чагылдырып келген ЛТРдин Билим Илим каналынын педагог көрсөтүүсү кайрадан түз эфирде. Саламатсыздарбы? Негизи эле баланы тарбиялоодо тарбия жана билим бул куштун эки канатындай керек деп айтылып келет. А бирок бүгүнкү күндө замандын талабын эске алганда сөзсүз түрдө мектеп, бала жана ата-эне деген үч илтикти дагы колдонуп келебиз. Биз бүгүн сиздер Гапыр Мадаминов агайдын түзгөн энелер мектеби, андагы болуп жаткан иш аракеттер жана ошондой эле баланы тарбиялап билим берүүдөгү ата-эненин орду тууралуу жакшы бир маек курмакчыбыз. Андыктан дал ушул маекке сиздер дагы кайдыгер карабасаңыздар, анда биздин көрсөтүүбүзгө кошулуп, өзүңүздөрдүн суроо сунуш пикирлериңиздерди калтырып өткөнгө дагы мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Дал ушул жаатта бизге өзүнүн эң сонун кеп кеңешин берүүчү дагы адистерибиз келип студиябыздан орун алып отурат. Келиңиздер, анда дал ошол адистерибиз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Музулманов Мелисбек Узенович, Нокат билимканасы жатак лицейинин директору, педагог илимдеринин кандидаты. Жана ошондой эле Байтикова Бактыгүл Батырбековна, педагогика илимдеринин кандидаты, ОШМУнун доценти. Колушева Айбарчын Токтомаматовна, ОШМУнун окутуучусу. Урматтуу ага эжекелер, студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач ушул убакытта эң сонун маек берип, жана ошондой эле ушул маалыматты жалпы коомчулукка, анча педагогикалык жааматка жеткирип коеюн деп келип жатканыңыздар үчүн алгач ыраазычылык билдирейин дагы. Андан кийин ушул негизи эле биз бүгүн сөз кылуучу тема бул энелер мектеби. Энелер мектеби деген эмне? Ал эмненин зарылчылыгында түзүлдү? Деги эле ушул энелер мектеби эмне деген түшүнүктү алгач ала алсак, эжеке Бактыгүл эжеке, буга сиз өзүңүз жооп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат чоң бул суроого. Энелер мектеби деген жакынкы аралыктарда аябай коомчулуктун арасында талаш тартышты жана ошондой эле пикирди ошону менен катар эле колдоону да туудурган сөз болуп эсептелет. Анткени энелер мектебине көпчүлүк коомчулук көңүл бура баштады да. Бардык массалык маалымат каражаттары, ошондой эле соц тармактарда дагы энелер мектеби жөнүндө сөз болуп жатат. Эми бул жерде эне жана мектеп деген сөз туруп аткандыктан, бул энелер мектебинин башаты кайсыл жерден башталды деген суроо болуп калышы мүмкүн. Бунун башаты ошо мынакей Баткен областына караштуу Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык мектептен башталды. Бул жерде Гапыр Мадаминов агайыбыз өзү окумуштуу мына ушул энелер мектебин түзүп, бүгүнкү күндө бала менен эненин жана ошондой эле мектептин бирге болуусу жөнүндө мына ошо өзүнүн программасын түзүп, ошондой эле ошол жерде кантип жаш муундарды өстүрүү боюнча мектеп түздү десек болот да. Демек энелер мектеби бул эненин мектеп менен карым катышы, же болбосо ата эненин мектеп менен карым катышы, ошо энелер мектеби ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетейин, биздин көрсөтүү түз эфирде уланмакчы. Андыктан сиздер бүгүнкү биздин энелер мектеби боюнча өзүңүздөрдүн суроолоруңуздар, сунуштарыңыздар, айрым бир пикирлериңиздер болсо, анда бизге түз байланышка чыксаңыздар дагы болот. Ал үчүн бизде 03222 коду менен 72105 телефону атайын түз байланыштар үчүн иштеп жатат. Ал эми сиз СМС билдирүүлөрүн жөнөтөйүн десеңиз, анда 0550 коду менен 288176 номерине өзүңүздөрдүн СМС билдирүүлөрүңүздөрдү дагы жөнөтүп өтсөңүздөр болот. Андан тышкары Facebook тиркемесинде дагы Билим Илим каналынын баракчасында түз алып берүүнү улантып жатабыз. Ошол жерде да өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди, суроолоруңуздарды комментарий аркылуу калтырып өтсөңүздөр болот. Айтып өтсөңүз, Мелисбек мырза, негизи бүгүнкү күндө ушул энелер мектебин түзүп, анда бир топ алгылыктуу иштер болуп жатат да. Ушул коомдун актуалдуу көрүнүшүбү, коомдун зарылчылыгыбы, же мындан мурун эле түзүп биз иштеп келе жаттыкпы? Баягы коомчулукка, эжеке айткандай, социалдык тармактарга, айрым бир массалык маалымат каражаттарына эми жайыла баштадыбы? Биринчиден саламатсыздарбы? Рахмат. Негизи жалпы педагогиканын тарыхын карасак, жалпы эле педагогдор, улуу окумуштуулар бул нерсеге маани берген. Мисалы Сухомлинский өзүнүн өңкөгүндө баланын биринчи мектеби үй бүлө, анын эң биринчи тарбиясы эне экенин белгилейт өзүнүн сөзүндө. Мына ошону атайын бир коомчулуктагы эң чоң зарылчылык болгонун, мектепте айтылган нерсе үйдө дагы айтылса, эжеке айтканды айрыкча башталгыч класста эжекелер басымдуулук кылат, ошон үчүн айттым. Эжеке айтканды үйдө эне дагы айтса, бул сиз сөзүңүздө айткандай куштун эки канатындай болуп кетишин Гапыр Мадаминов агай бул баягы өзүнүн күндөлүк турмуштагы жашоосундагы кыйынчылыктардан улам келген бир тажрыйба да булчу. Анткени ошол нерселерди сезип, анан окуучулардын
жыйынтыгын күтүүдөгү эң негизги нерсе мектеп менен ата эненин биргеликте болуш экенин сезген да. Ал эми сиздин сөзүңүзгө бул кайсы коом болбосун, окуунун кайсы түрү болбосун, кандай шартта окубайлы, бул нерсе актуалдуу бойдон кала берет. Анткени коомду биз канчалык агарталы десек, канчалык балдарга терең билим берели десек, үй бүлө менен мектеп менен үй бүлөнүн байланышы тыгыз болуш керек. Анткени билим берүү деген бул бир гана мугалимдин же мектептин иши эмес, тарбия берүү дагы анын эле иши эмес. Ошол эле кезде эки тараптуу бир нерсени талап кылсак мыкты болот. Анан коомдогу эмне анын суроо талап болгонун тилекке каршы жеке менин пикиримде Кыргызстан бир топ жылдар байкабай калды да. Ошон үчүн дагы бүгүнкү күндөгү эми мектеп иштесек деле жашырбай айтабыз, мектептеги билим берүү эч бир жерде канааттандырарлык эмес. Аны да tan алабыз. Бирок ошол эле мезгилде бунун жыйынтыгын агай өзүнүн кебинде айткандай бир топ жылдан кийин натыйжасын көргөн. Жана ошол эле кезде ошол биз иштин натыйжасы катары бүтүрүүчүлөрү эң мыкты жетишкендиктерге, олимпиадалык жетишкендиктерге, өзү айткандай баягы анча мынча орус улутундагы адамды көрбөгөндөр орус тилинен биринчи орунду алышы, ошол эле мезгилде окуучулардын жалпы республикалык тестирлөөдө бардыгыбызга бүгүнкү күндө көйгөй болуп аткан жалпы республикалык тестирлөөдө орточо баллы 173 болушу, бул мына ушул иштин бир топ жылдык майнабынын аркасында келген бир жемиш. Бул нерсени баарыбыз кылсак, негизинен баарыбыз алып кетсек жакшы болмок. Бирок агай убагында ошол нерсени байкаган, жана бүгүнкү күндө аны колдоп кубаттаган мугалимдер коомчулугу анын программанын түзүлүшүнө, андан ары өнүгүшүнө өздөрүнүн пикирлерин айтып келатат. Буюрса дагы да жакшы жолго коюлат деген ойдобуз. Анан ошол эле мезгилде энелер мектеби десе бир мындай мектеп деген сөздү мындай неме тырнакчанын ичиндеби ушундай түшүнүшүбүз керек да. Себеби көп жерге барсаң эле ал мектепти кантип түзөбүз, анан башка дейт. Анан бирок агайдын ата энелер сиздер үчүн деген китеби бар. Мына ошондо бир топ түшүнүктүү. Ал китепти окуган адамга менимче ашыкча суроо калбаса керек. Жогоруда Мелис мырзанын айткан сөздөр аябай сонун болду да. Ушул суроону Бактыгүл эжеке сизге узатайын деп жатканда, мен эле эмес, жалпы ушул биздин телекөрүүчүлөр бул кандай мектеп, эмне энелер барып ал жерде окуйбу, эмне кылышат деген суроо баарында эле туулуп жатат да. Ошол энелер мектебиндеги иш аракеттер, андагы программалар, мүмкүн энелерди тартып окутасыздарбы, же аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөрбү, кантип мектеп менен карым катнаш кыласыздар? Мүмкүн болсо кененирээк айтып берсиңиздер. Чындыгында эле бул суроо, көп суроо, ушундай суроо берилет да негизичи. Анан мен өзү 1999-жылы өз буга чейин Гапыр агайды жакшы эле таанып, аны илимий конференцияларда, семинарларда дайыма эле катышып жүрчү элем. Бирок анын жыйынтыктары, окуучулардын жыйынтыктары дайыма мени ойлонтот эле да, эмне үчүн башка мектептерде ошондой жыйынтыктар жок. Алардын окуучулары дайыма алдыда, дайыма бир алдыга умтулган окуучулар. Анан кийин чет өлкөдө окугандагы ошол Баткендин ошо кайсы бир четтеги чек арага жакын мектептин окуучулары ийгиликке жетишип жаткан болсо, биз эмнеден кемчилик кетирдик деген чоң суроо болду дагы. Анан 1999-жылы, ошо 99 деп адашып атам, 2019-жылы биз Айбарчын экөөбүз бирге ошол мектепке барып келүүнү туура көрдүк да. Анан барып келип ошол жерде бул биринчи өзү эмнеден экен деп, анан ар бир классты ачып көрсөк, кызыгы бардык класстарда ата энелер отуруптур. Сабактарда ата энелер отуруптур. Анан булар эмнеге отурат экен десек, бул же атайын бизди келгенге уюштуруп койду ушундай нерсе деп таң калдык. Бирок биздин келгенибизди, себеби ал мектепке аябай адамдар көп барат экен, биздин келгенибизди алар назар деле салган жок, алар кадимки эле сабактарын жүргүзө беришти да. Анан ушундай суроо пайда болду: агай, бул жерде ата энелер эмне үчүн отурушат дегенде, агай айтты: дайыма эле отурушат, булар себеби дегенде, алар өздөрүнүн балдарынан келип кабар алышат, канчалык деңгээлде ошо баласы жакшы окуп атабы, жаман окуп атабы, ошондой эле бул жерде мугалимдин сабак бергени канчалык деңгээлде деген сыяктуучу. Анан ошондой күндөрдө биз сабак өтүп атабыз, балдар дагы сабакка аябай катышып жатат. Балдардын көзү, мына мисалы үчүн бул жактагы окуучулардын көздөрүн карасаңар, кандайдыр бир түйшүктү, кандайдыр бир көйгөйдү ойлоп жаткан балдардай да, же болбосо шоктонгусу кетип бараткандай балдардын көздөрүн көрө аласың да. Ал жерге барганда бардык балдардын көздөрү жайнаган экен да. Анан таң калдым да, ушундай жерде сабак өтсөң мугалим болуп эле калгың келип кетет деген сыяктуу мени сезимдер чулгап калды. Анан эртең энелер мектебинин сабагы болот дегенде дагы таң калдык, кандай сабак болот экен.
а көрсө бир айдын ичинде атайын ошо апаларды ар бир класстар боюнча ошо энелерди ата энелерди жалпы эле демек бир класстын окуучуларынын же болбосо жакындыгы бар 5-6 класстын окуучуларынын ата энелерин жолутуп атайын сабак өтүлөт экен бир айда бир жолу. Ал ошол алардын сабактарын ошо класс жетекчи өтүшү мүмкүн, агай өзү да катышат экен. Анан кийин таң калганым, кайсы эмне боюнча өтөсүңөр дегенде, мындай энелер мектебинин программасы бар экен. Ушул программада бала бакчадан баштап 11-класска чейин баардык ошо энелер менен кандай иш жүргүзүш керек. Бул жерде жоболор дагы бар. Керек болсо ошо энелер мектебинин конкурстары бар. Ата энелер кандай болуш керек, баланы кантип тарбиялаш керек. Ошого карата эле мына ата энелер сиздер үчүн деген китеби дагы бар экен. Ошого карата анан даярданып алар келишет экен. Мына ошол жерде мен 6-класстын окуучуларынын энелер мектебинин сабагына катышып калдым. Мен канчалык деңгээлде келет экен десем, класска батпай калды ата энелерчи. А бизде болсо ошо салыштырасың бизде ата энелер чогулушу дей турган болсоң, анда араң эле бир 3-өө, 4-өө же 5-өө, 6-өө келип калышы мүмкүн. Ал жерде андай нерсе жок экен көрүнүш. Анан ошол жерде 6-класстагы окуучунун физиологиялык, анатомиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө жана ошондой эле кантип ал окууну алдыга жылдырышы жөнүндө, психологиялык өзгөчөлүктөр жөнүндө сабак өтүлдү да. Демек ата энелерге сабак өтүлдү. Анан ата энелерге сабак өтүлгөндө, ал ата энелердин катарында олтурган мага дагы, мен дагы ошол көптөгөн мүчүлүштүктөрдү өзүмдүн баламды тарбиялап жатканда кетиргенимди байкадым да. Демек биз балабыздын көп өзгөчөлүктөрүн биз билбейт экенбиз. Биз көп өзгөчөлүктөрүн билбейт экенбиз жана ошондой эле балабызга кандай тарбия берип жатканыбыз жөнүндө дагы ойлонбойт экенбиз да. Ал жерде демек бала менен кандай мамиле жасаш керек, кантип окутуш керек, ал жаш өзгөчөлүгүнө кандай эмне керектөөлөр керек болот, мына ошонун баардыгы ошол жерде сөз болду. Суроолор берилди, баласынын маанайы жөнүндө, баласынын абалы жөнүндө дагы ойлор айтылды да. Мына ушундай энелер мектебинин сабактарына катышып келдик. Айбарчын эжеке, айтып өтсөңүз деги эле бүгүнкү күндө ушул энелер мектебин ата энелер кабыл алуусу кандай? Алар ушул баламдын көңүлү калбасын, ушул ата энеси келбей койду деп дебесин деп эле келип атышабы, же келгенден кийин анан кийин сиздерге дагы көмөк көрсөтүп, жардам берип, иш алып баруу кандай болуп жатат? Негизи эле ушул ата энелер кандай кабылдап жатат? Эң сонун суроо. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Биринчи ата эне биринчи чакырганда кайдыгер карайт. Дагы эле жанагы адаттагыдай эле ата энелер чогулушу, адаттагыдай эле ремонтко акча чогултабыз, анан же китепке чогултабыз, же дагы бир майрамга чогултабыз деп туруп, канчадан акча чогултат, мен баламдан берип жиберем деген жоопторду уккан биринчи класс жетекчи. Бирок келгенден кийин анын ата эненин ою такыр өзгөрөт. 180 градуска өзгөрөт. Себеби бул ата энедеги көйгөйлөрдүн бардыгын чече турган тамыр, түйүн ушул жерде турат да. Алар дагы негизги көйгөй, балам мени укпай атат. Балам мени анча сыйлабай калды. Балам телефондон арыла албай калды. Балам китеп окуганды жаман көрөт. Балам көчөгө чыгып кетет, бирөө менен жөөлөшөт, урушат деген маселе. Бирок ошол маселенин бардык ата эненин түйшөлткөн түйшүк ушул маселе. А бирок ушул маселенин тамыры, чечими энелер мектебинде жаткандыгын түшүндүргөндөн кийин, демек бул менин анча-мынча кассадан, тояштардан, отуруштан дагы зарыл нерсе экен. Менин баламдын тарбиясы мен үчүн баарынан маанилүү деген ойдо кийинки чогулушка батпай келип атат. Дагы бир нерсе, ата энелер айтып атат, биз психологко психикалык жактан жабыркаган адам барат десе, демек психологко биз барышыбыз керек экен деп атпайбы? Ата эне айтып атат. 60ка чыккан ата эне бар арасында, 30га чыккан бар. Анткени ал баланын психологиялык өзгөчөлүгүн билбей туруп, бала менен карым-катнашка, контактка бара албайт да. Ошондуктан эне менен бала бири-бирин түшүнбөстүккө алып келип атат. Дагы бир нерсе, мектеп менен ата эненин ортосу ушунчалык мындай аралык чоң болуп кетти, жар болуп калды. Ошол жарга түшүп кетип атат балдардын көпчүлүгү. Же ата эненин тилин таба албайт, же мектептин тилин таба албайт, ортодо жүрөт. Бирок мектептин дагы, үй бүлөнүн дагы бир эле максаты бар. Менин балам коомго жарактуу инсан болуп чоңойсун. Билимдүү болсун, тарбиялуу болсун. Коомго жарактуу, тарбиялуу инсан болсун. Мисалы, тарбия бербей туруп биз билим бере албайбыз. Мисалы, ызылдап бири-бири менен биринин чачын жулуп аткан окуучуну, студентти сен мына Менделеевдин элементтерин окута албайбыз да. Ошол сыяктуу биринчи тарбияны жолго коюптур. Мен эжеке менен агайдын мектебине барганда ушунчалык таң калдым. Балдардын тарбиялуулугу, адамгерчилиги, мындай жүзүндөгү нур байкалды. Себеби биз анча-мынча мектептерге семинар болуп барсак, балдар жөөлөп кетет, тебелеп кетет, мынтип туруп турабыз балдар чыккыча. Ал жакта бардыгы монтип учурашып, укмуш, жылуу кабыл алды. Анан дагы бир нерсе, балдардын жүзүндөгү мындай билим алууга болгон умтулуу, кызыгууну көрдүк да. Анан балдар максатын дагы, кыялын дагы, милдетин, укугун баарын тактап коюп алган.
А мен студенттерди көргөндө, биринчи Кореядан келгенде мени шок кылган нерсе, студенттерге кирсем, студенттердин бардыгы көзү өчүп турат да. Көзүнөн от көрө албайсың. Же максаты анык эмес, же кыялы анык эмес, же билимге умтулуу жок, кызыгуу жок. А умтулуусу, кызыгуусу жок балага мен эмнени үйрөтөм деген маселе болду да. Ошого мен биринчи сабактан мурун аларга психологиялык жактан мотивация, стимул бергенге бир аз аракет кылдым. Агайдын гимназиясында, агайдын методикасы менен окуган балдарда аларга стимул бериштин кереги жок. Алар мотивация алып, ушундай энергия алып билимге умтулган балдар экен да. Бул энелер мектебинин жыйынтыгы деп ойлойм. Бүгүнкү күндө мына жакында эле социалдык тармактарда, коомчулукта аябай талкууга алынды да, мугалимдин кадыр баркы. Лебединовка мектебинде болгон окуядан кийин аябай ушул мугалимдин кадыр баркынын тебелениши боюнча мындай ой жүгүртүп, кайдыгер болбогон адам калган жок десем болот да. Ушул мугалимдин учурдагы коомдогу кадыр баркы мамлекет тарабынан Кудайга шүгүр кадыр баркка колдоого ээ болуп жатат. Бирок жалпылап алып келгенде көбүн эсе ата-энелер тарабынан ушул мугалимдин кадыр баркы түшүп калган учурлар көп катталат экен да. Ушул энелер мектебин түзүп, аны менен тыгыз иштешүү менен биз бүгүнкү күндө ушул турган деңгээлден мугалимдин кадыр баркын көтөрө алабызбы дагы, Мелисбек мырза? Рахмат. Мамлекет тарабынан анча жерде сиздин сөзүңүзгө каршы чыгышка туура келет. Анткени эжекелер университеттин көбүрөөк көйгөйүн билет. Мектепте иштеген адам катары 10 жылдан ашуун. Мамлекет деле өтө мындай жакшы коргой албайт. Мен журналисттер, сиздин кесиптештериңиз барганда деле айткам. Эгер бир чир болуп же бир нерсе болсо, биринчилерге бизди салып берет мамлекет. Мына ушул жооп берет деп, мектептин жетекчисинчи. Аны ошол жагынан алганда мамлекетти мындай жакшы жарытып, өтө жакшы колдойт дегенге мен макул эмесмин. Кандайдыр деңгээлде болбосун, бирок колдоо бар, Эми колдоо бар. Баягы улуу муундун өкүлдөрү ортодогу баягы айлык акы албай, мамлекеттин келечеги үчүн иштеген мезгилдерди алганда ага караганда салыштырмалуу жакшы. Бирок кайсы бир мезгилге келгенде, чырдуу маселелерге келгенде ата-энелердин астына салып берип койгону бул өтө мындай мени өкүндүрөт. Жеке мен өзүм андай нерсеге көп эле түшүп калдым. Мисалы, азыр Эжик айткандай, мына дал ошол тарбия маселесинде. Бала сабактан кийин кылган шоктук үчүн мектеп жооп берет. Көрүп жүргөн нерседе. Сиздер деле ата-энеден мурда мектепти издеп, мектептен интервью аласыңар, эмне болду ал бала, кандай депчи. Ошол жагынан алганда мамлекеттин немеси, бирок азыр темабыз бул эмес. Энелер мектебинин жардамы сөзсүз ага тиет. Анткени адам тааныбаганын душманы да. Ушундай сөз бар. Адам тааныбаганын душманы. Демек, мектеп өзүн жакшы тааныта албаса, мектеп мугалимдери өзү баланын тарбиясы жөнүндө ата-энеге жакшы багыт бере албаса, ошол эле мезгилде баланын ата-энесин тартып, окууга болгон кызыгуусунун начардыгын же баланын бейбаштыгын далилдей албаса, бул чындап эле мындай алдыга жылууда эч мындай бир алгылыктуу кадам болбойт да, андай болсо. Ошон үчүн мектепти таанытышыбыз керек. Бүгүн мына Билим берүү жана Илим министрлиги кече бүгүндөн баштап ошол Кыргызстандагы эң мыкты мектептерди презентация кылып тааныштырууга чакырып атат. Мына ошол эле мезгилде айрым мектептер ошол жерде ата-энелер мектебинин уюштура алганын, ал аркылуу бир топ жетишкендиктерин баса белгилеп атат. Демек, коомдогу мугалимдин эле эмес, мектептин да кадыр баркын көтөрүүдө энелер мектебинин орду чоң болот. Чоң экени көрүнүп турат. Анткени кече жакында Гапыр Мадаминов агай менен мен Аруан жергесине барып келдим. Жана ал жердеги ата-энелер, окуучулар, мектеп мугалимдери тарабынан түшкөн суроолордун көпчүлүгүнүн жана андагы агайдын чечүү жолдорун түшүндүрүп бергендиги, китептер аркылуу түшүндүрүп бергендиги ага бир чоң далил боло алат. Аны ошол эле мезгилде жалпы коомчулук деле ал нерсени мындай сыртынан көп деле өтө көп кыйгырып айта бербесе дагы социалдык баракчалар аркылуу бир топ эле мындай айтып атат. Ошон үчүн эми дагы бир маселе бар. Энелер мектеби десе эле, мен энелерим келбейт экен, башка экен дебей, агай өзүнүн деле сөздөрүндө айтып жүрөт. Ата-энелердин мектеби деп деле түзүп, келген ата-энеге деле, башкага деле болгону энелер мектеби деген эмне үчүн? Анткени энелер үйдө көбүрөөк баланын тарбиясына менен алектенет да. Ошон үчүн көбүрөөк айткан. Ал эми шаарда бардык энени келтире албаса,
айрыкча шаар жеринде, айыл жеринде деле ата энени деле кошо чакырып, ата энелер мектеби менен деле иштесе болот. Бул нерсени сөзсүз ошол эле бойдон алышыбыз керек экен дебей, бир аз чыгармачылык менен мамиле кылып, андан ары уланса жакшы болмок мектептер. Бизге СМС билдирүү келип түшкөн, окуй кетейин, мүмкүн болсо жооп бересиздер. Саламатсыздарбы? Энелер мектеби онлайн окуйлу десек кымбат экен. Кичине акчасын азайтсаңыздар болбойбу? Рахмат дейт. Айыл жергесинде скидка кылса жакшы болмок дейт. Энелер мектебинин мындай курстары канчалык ачылып атат, мен аны билбейм. Бул ишке биз аралашкан эмеспиз, бирок биз бүгүнкү күндө мен өзүм эле мына Жай ичи Ала Бука районунда ошону менен катар эле агай менен кошулуп, башка бир Базар Коргон, Нокен райондоруна барып, ошо энелер менен, ошондой эле айыл өкмөттөгү адамдар менен, ошол жерде иштеген мугалимдер менен жолугуп келдик. Бир үлгүлөрүн гана көрсөттүк, бирок айрым ал жердеги мугалимдер өздөрү жана ошондой эле ата энелер өздөрү колго алышканда, ушул энелер мектебин өзүбүз уюштуруп, өзүбүз иш жүргүзө берели деп. Мисалы ушул иштер бүгүнкү күндө республикабыздын баардык булуң бурчунда иш жүрүп жатат да. Анан ал жерде эми инициативасы барлар, эгер ушул иш менен таанышкандар бар болсо, аны жүргүзөбүз. Энелер мектеби бүгүнкү күндө курс болду дегени жөнүндө менин маалыматым жок экен. Мен дагы кошумча алып кетем. Энелер мектеби бул акы төлөнүп окула турган курс боюнча мен дагы маалыматым жок. Бирок мен дагы алым жетишинче убактыма карап туруп, Кара Суу районуна караштуу 10 чакты мектепке барып, энелер мектебинин уюштурулушу боюнча өзүм 1-2 сабакты уюштуруп берип, кийин багытка жолго түшкүчө уламга алып барып турдук, акысыз эле. Ким мындай инициативасы бар мугалимдер чакырып атат, чакырган жерге барып эле акысы жок, эжеке болуп барып, жол көрсөтүп, багыт берип коюп атабыз. Кийинки суроо. Саламатсызбы? Кандай китеп алабыз? Эмне деген китептер бар? Ал китепти үйдө дагы окуп, бала тарбияласак болобу дейт. Азыр эле жогоруда айттык, эми негизиненчи бала тарбиялоо боюнча аябай китептер көп бүгүнкү күндөчү. Бул ушул эле китептерге байланып калыш керек, ушул китепти гана окуш керек деген нерсе жок өзүчү негизи. Балага арналган абдан көп китептер азыр бүгүнкү күндө которулуп дагы жатат, жөн эле авторлор дагы автордук китептер да чыгып жатат. Бул боюнча аябай китептер көп. Айрыкча бул жаатта Кыялбек Акматов деген окумуштуу көп аракеттерди жүргүзүп жатат, себеби ал дагы мектеп менен байланышып, мектеп менен иштегендиги үчүн ошол жердеги проблемаларды билди да. Эгерде китеп дүкөндөрүнө кирсеңиздер, ал жерде бар. Анан эми бул жерде мына энелер мектебинин программасы деп жогоруда айттым, бул китепти негизинен класс жетекчилер пайдаланат. Эгер класс жетекчилер ошо энелер мектебин ошол жерде уюштурган болсо, анда алар ошол энелер мектебин уюштуруп, сабактарды ушул план боюнча өтүшөт. Бул жардам катары. Жана Мелисбек мырза айтмакчы, бул жерде чыгармачылык менен бул жерде планды кошуп, өзүнүн кандай, мисалы үчүн айыл жергесиндеги ата эненин психологиясы менен шаар жергесиндеги ата эненин психологиясы такыр бөлөк да. Мына ошого карата иш жүргүзүш керек да. Ата энелер сиздер үчүн деген мындай китепти агай эме түзүп коюптур, бирок түзгөнү менен ата энелер үчүн дагы толтура китептер бар. Ал китептерди эгерде бизге байланышка сыртта өзүбүзгө жеке баракчабызга чыга турган болсо, анда жеке бардыгын санап беришибиз мүмкүн. Бүгүнкү күндө ушул эле китептердин электрондук варианттарын алып окуй алышабы биздин ата энелер жана педагогикалык жамаат? Электрондук варианттары бүгүнкү күндө көп деле чыга элек. Бирок айрым бир китептердики баягындай атайын код менен азыр окула турган китептер чыккан. Мелисбек мырза ошол код менен алып туруп окуса болот. Бар китептерчи. Албетте мынакей эң сонун саамалыктарды түзүп, ал жерде энелерди тартып, андан бир топ жакшы жыйынтыктарды алып жатабыз деп атасыздар да. Ошол жыйынтыктарды кайтарым байланышта кантип ушул кайра кайтарым байланышта биз ушундай жыйынтыкка жеттик деп биле аласыздар. Айтайын деген бүгүнкү күндө макул деп угуп койгон менен ата энелер өз үйдө ушу бар эле уюлдук телефон менен алек болушат, балдар да уюлдук телефон менен алек болушат. Анан жыйынтыгы кандай болуп жатат деген суроо болуп жатат. Жанагы сөз бар эмеспи? Сөз үйрөтөт, үлгү ээрчитет дейт да. Анан айтып эле, ой балам китеп оку деп анан өзү телефонго жабышып калганда, бул жыйынтык такыр болбойт да. Анан апам айта берет деп өзүм билгеним кылам деген. Ошон үчүн китеп оку деп койгондон мурун өзү кошо китеп окуса, ошол жерде эффективдүүлүк, продуктивность ошол жерде 70%га чейин жогору болот да. Анан дагы бир нерсени айткым келип атат. Эмнеге энелер мектеби деген суроону койгондо, өзү хадисте бар экен, эне бул медреседир деген сөз бар да. Бул эки эле сөз көп нерсени чечип атат. Эне медресе болгону бул эне үйдүн өзөгү, эне үйдүн мотору, ошол үйдүн тарбиясы бүтүндөй энеге чийлешкен деп айтсак болот да. Себеби ата деген ошол үй бүлөнү багуу менен көбүнчө үйдөн сыртта алек болот.
акча табуу менен. Ал эми үй бүлөдөгү ошол баланын тарбиясы, кулк мүнөзү, билим деңгээли отуруп турганына чейин бүт жүрүм турумду эне көзөмөлдөп, эне тескеп турат. Ошондуктан энелер мектебин жөнгө салгандан кийин ошол коомдун бир кичинекей макети болгон, кичине мамлекетте, кичине үй бүлөдө дагы чоң өзгөрүштөр болуп, ошол өзгөрүш коомго таасирин тийгизип атат деген азыр жыйынтыкка келсек болот да. Мен кошумчалап койсом болобу? Кошумчалай. Биз бул жерде ошо энелер мектеби мисалы үчүн онлайн учуру болуп калды бизде мына пандемия убагында. Мына ошол учурда дагы Гапар агайыбыз абдан көп сабактарды өтө баштады да. Анан ошол сабактарды өтө баштаганда бардык энелер, ата энелер байланышка чыкты баягы жердечи. Анан кийин биз ушу энелер мектеби мындай болот, тигиндей болот, жетишкендиктерге жетишебиз, кайтар байланыштар болот дегенден кийин бул биздин идеяны көптөгөн ошо республиканын булуң бурчунда алып кетишти дагы. Анан кийин Жалал Абадта дагы башка бир жерлерде ошонун жыйынтыгы бүгүнкү күндө кайтарым байланыш аябай жакшы да. Мисалы үчүн энелер биригип алып китеп окуу конкурстарын өткөрүп атышат биригипчи. Анан алардын балдарынын китеп окуусу, же болбосо кандайдыр да бир даражага жетүүсү, баардык ошо баланын ийгиликтери эненин ийгилиги катары саналган да. Бул кайтарым байланыш. Ошол мисалы үчүн былтыркы окуу жылында мисалы да, эгерде ОРТда же ЖРТда азыраак балл алган окуучулардын саны болуп калган болсо, кийинки жылкы ошо энелердин көмөгү менен бир кыйла өсүш болгон. Бул нерсени мен Ала Бука районунда да байкадым. Ошол энелер менен бирге иште болуп турушуп, көптөгөн жетишкендиктерге жетишкен экен да. Кийинки суроону окуй кетейин. Саламатсыздарбы? Энелер мектеби Чолпон Ата шаарында барбы дейт. Чолпон Ата шаарында бар экендигин билбейм, бирок Кара Колдо, Ысык Көлдө болуп атат. Эгер ушул маалыматтарды алгандан кийин ар бир ата энелер мектебине барышым керек экен, мен демек балама татыктуу тарбия, анан билимин көзөмөлдөө максатында деп кызыгып калган болсо, ана энелер мектеби алардын мектебинде жок болсо, баласы окуган, кайда, кимге кайрылса болот? Бул жаатта мындай да, ата энелерге көп семинарларда мугалимдерге деле айтсак, көбүнчө ой укмуш экен, сонун экен дейт да. Анан кийин көп учурда мындай башка иш менен алек болуп калабы, кыскасы унутуп калат. Анан эгерде ошондо кызыктар ата энелер болсо, мектептен талап кылышты билиш керек. Мына республика боюнча жайылып атат экен. Сиздер дагы келип бизге ошол нерсени уюштуруп бергиле десин. Ысык Көлдө мына Кыргызстандын түндүк тарабында жакшы эле жолго коюлган. Мисалы Таластагы Салтанат Бейшеновна деген эжекебиз ошону бир топ координациялап, ошол жердеги видео роликтерди мисалы YouTube'га кирип деле ата энелер мектеби деп жазса толтура сабактын үлгүлөрү жана ошол өтүүдөгү бир топ материалдар чыгат. Ал мындай талашсыз эле нерсе да. Ошон үчүн дагы бир сурооңузга кошумча айтып кое турган нерсе натыйжа. Тилекке каршы билим берүү менен тарбия деген татаал процесс да. Анын натыйжасы дароо көрүнбөйт. Бул иштердин ошон үчүн бая сөзүмдө айттым да, 93-95-тен баштап жүрүп анан 2014-төн 2013-төн бери жакка мында агай коомчулукту ынандыра баштады да. Анткени өз айтмакчы ага чейин койчу деген адамдар деле болгон. Алдынан чыгып коякта эне сен энеден мурда баланы окутер деген адамдар деле болгон. Бирок мезгилдин өтүшү менен көрүнгөн да. Биз жасап аткан иштердин деле кайтарым байланышы бул мезгилдин убакыттын өтүшү менен билинбей коомго күйгөн, ошол эле мезгилде билимдин баалуулугун арттырган адамдар бара-бара көбөйөт го. Анан ошол эле мезгилде баягы кайтарым байланыш катары азырча толук өзүнүн мектебинде макети турган үчүн ошол мектепти айта алабыз. Анткени ал мектепте бая айткандай бүгүнкү күндө мектепте билимди баалоонун негизги критерийлеринин бири бул жалпы республикалык тестирлөө. Жалпы республикалык тестирлөө ошол мектептин жалпы чыгарып аткан продукциясынан кабар берет. Кандай чыгып атат? Анын орточо баллы айттым 173 депчи. Бул 173 айрым мектептерде бул эң жогорку упай деп эсептелет да. Ал жерде орточо упай болот. Саламатсыздарбы? Мен өзүм мугалиммин. Аксыда барбы энелер мектеби? Мен да иштешким келип жатат дейт. Аксыда айрым бир мектептер аракет кылып жатышат, бирок негизинен Ала Букада бүгүнкү күндө өз ишин жолго коюп алды. Эгерде байланышкысы келсе, ушул эжеке өзүнүн координатын таштай турган болсо, анда биз ошо Ала Букада иштеп жаткан энелер мектебинин уюштургандар менен байланыштырып коебуз. Да бир бизге СМС билдирүү келип жаткан. Аябай маанилүү жана маңыздуу сөздөр болуп жатат. Ыраазычылык билдирип кетем. Эгер убакыт болсо, ушул энелер мектебинин мааниси жана мазмуну жөнүндө токтолуп кетсеңиздер дейт.
кыскача токтолуп өтсөңүздөр дагы бир ирет бизге жаңы кошулган теле көрүүчүлөр бар. Жакшы, энелер мектеби деген эми Мисалдар менен мен эми айтайын дегеним, бүгүнкү күндө баардык эле ата энелер ушу бала менен бирге болуп жаткан жери жок да. Көбүнчө мына миграцияга учурап аткан учурубуз, ата энелер мисалы башка жакта болсо баласы чоң ата чоң энесинин же болбосо дагы бир тууганынын колдорунда калып калып атат. Мына ушул энелер мектебинин программасы жайылгандан баштап, ушул идеяны көтөргөндөн баштап, мына Москвада дагы жада калса энелер мектеби түзүлдү да. Ошол жерде онлайн, эгерде балама мен керек болсо карым катышты ушул жерден деле байланышып, ушул жерден деле шартын түзүп, баламдан кабар алып, балага көрсө акча керек эмес экен, балага көрсө ата эненин мээрими керек экен деген сыяктуу маселе көтөрүлүп, бүгүнкү күндө Москвада дагы иштеп жатат да энелер мектебичи. Анан энелер мектебинин максаты, демек, энелер мектебинин максаты дагы, мектептин дагы максаты жана жогоруда айтылды, коомго биз керектүү мындай жарандарды тарбиялап беришибиз керек да. Бүгүнкү көрүп атасыңар, жана жогоруда эле сөзүбүздө айттык, мына мектептеги мугалимдерге окуучулардын мамилеси, же болбосо бүгүнкү күндө окуучулар канчалык деңгээлде тарбиясы кандай болуп атат. Чындыгында татаал процесс. Эми ушул нерсени жолго коюш үчүн баардыгыбыз аракетте болушубуз керек да. Дал ушул энелер мектебинин эң сонун программа, эң сонун натыйжалуу жанагы билим берүү, тарбия берүүдөгү эң сонун натыйжалуу ыкма экенин далилдеп жатасыздар да. Ушул нерсени билим берүү жаатындагы программага киргизсе болобу? Негизи атайын саат катары кылыпчы мектеп программасына. Негизинен Бактыгүл эжеке белгилеп өттү да, бул ишти көбүнчө класс жетекчи алып барат депчи. Бул жерде толтура убакыт бар буну уюштурууга. Биринчиден, мектеп мугалими, Ошону милдеттүү түрдө класс жетекчи ар дайым чейрек сайын ата энелер жыйналышын өткөрүүгө милдеттүү. Мына ошол жерде мына ушул ата энелер үчүн ушул энелер мектебинин программасын пайдаланса болот. Биринчиси. Экинчиси, мугалимдин жума сайын өтө турган, класс жетекчинин жума сайын өтө турган тарбиялык сааты бар. Мына ошондо ошол энелер мектебинин үлгүсү менен бая айткандай дайым эле энелерди чогултуп бербей, Айбарчын эжеке да бая сөзүндө белгилеп өттү, кайсы бир ата энени даярданып келип, ошол класска ошол теманын багытында сүйлөп берүүсү дагы бул бир үлгү. Анткени бая айтпадыкпы? Энелер мектеби десе эле мындай даяр бир нерсени алып келип туруп коюп коюу эмес. Элементтерин тартып алып келип, мектеп менен ата эненин мамилесин чыңдоо, ал аркылуу жетишкен, мыкты, ошол эле мезгилде көп тармактуу өнүккөн балдарды, пикирин ачык айта алган балдарды тарбиялоо, ал аркылуу жакшы коом куруу деген сөздөр. Ошол Кыргызстандын бүтүндөй эле булуң бурчуна тарады, эң сонун иш-чаралар болуп жатат деп жатасыздар. Кайсы дагы ушул ачылбай калган жерлерге барып, ушул энелер мектебин жайылтуу дагы кандай иш-чаралар, муну дагы өркүндөтүү боюнча кандай ой пикирлериңиздер болуп жатат, максат пландарыңыздар? Бүгүнкү күндө бул ишти өзү негизинен Гапыр агайыбыз өзү колго алды да. Кандай болгон күндө дагы ушул ишти жайылтышыбыз керек, биздин коом жакшы алдыга жылыш керек деген сыяктуу. Жагай себеби дегенде көп жерге баргандыгын айтат, көптөгөн билим берүү мекемелери менен, көптөгөн мамлекеттердин билим берүү мекемелери менен барып туруп ошол карым катнаш жасап, алардагы окутуу чөйрөсү, тарбиялоо чөйрөсү менен таанышып келген да. Анан кийин келип, мына баардык нерсе өзүбүздүн эле колубузда турат. Тарбияны өзүбүз эле жакшы берсек болот. Кыргыздын не деген гана нукура салттары бар, ошо баланы жөн гана тарбиялап алган. Мурун бизде мисалы окуу сабаттуулук болбогондо кантип тарбиялаган эле баланы? Мыкты эле адамдар өсүп чыккан. Мына ошол нерсени агай өзү баштап, ошол агайдын сөзү ынанымдуу болгондон кийин райондордо эле, мисалы үчүн областтарда эле агайдын өзүн чакырыша баштады да. Агай өзүнүн командасы бар, баардык жерде мына ошол агай менен кошо бирге барышып, агайга көмөк көрсөтүшүп, агайдын сөзүн уккандан кийин көпчүлүк иштер алдыга жылат да. Анан бүгүнкү күндө биз өзүбүзчө бизге кайрылгандар, шакирттик катары бизге кайрылгандар бар. Биз эч качан аларга жок деген эмеспиз. Мына шаардын айрым бир мектептерине барып суранган, мисалы үчүн директорлорго макул деп барып ал жерде 1-2 элементтерин чын эле өтүп бердик, өзүбүз кошо аралаштык дегендей да. Анан дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө биз көйгөйлүү нерсе болуп аткан нерсе, мен азыр жайылта албай жатасыңар, кандай жайылтып атасыңар деген суроого жооп берейин. Бул Ош шаарында мен бир аз такалып турабыз да, мыначы айтканда жайылта албай жатабыз. Айрым бир ошо
кандай десек экен, мектепте мына соцпедагогдор бар, мисалы үчүн тарбия иштери боюнча завучтар бар. Мына ошол завучтарга айтканда биздин ата энелер келбейт деген сыяктуу. Эгерде ошондой өздөрүндө ой болгон болсо, чындыгында келбейт. А биз келтирүүнүн жолдорун, амалын табышыбыз керек. Дал ушул жообуңузга сонун бир суроо келип түшкөн. Саламатсыздарбы? Ош шаарында энелер мектеби барбы? Болсо адресин айтып коюңуздар, байланышкыбыз келип жатат дейт. Эми бул жерде Ош шаарынын Мүмкүн болсо кыскача жооп бересиздер, анткени аябай көп суроолор Ош келип жатат. шаарынын директорлору, соцпедагогдорун чогултуп, могу Наваи мектебинде агай келип өзү сүйлөп берген. Ушунчалык жеткиликтүү деңгээлде сүйлөгөн, бирок бизде ошол негизги уюштуруучу жетекчилер биздин ата энелер келбейт, биздин ата энелер жумушта деген жооп менен гана тим болгонда, демек бул деген биздин ата эне келбейт деген бул туура эмес жооп. Чындабы келсе Мектеп жетекчиси аракет кылыш керек эле. Ооба, сокур көздөн жаш чыгат дейт. Аракет кылсаң сөзсүз түрдө берекетин көрөсүң да. Аракет жок. Саламатсыздарбы? Энелер мектеби жөнүндө программасы керек эле. Кандай уюштурсак болот? Кеңири маалымат бериңизчи. Мага да керек эле. Бир чакырып уюштуруп алсам улантып кетет элем дейт. Кайсы мектепке ошондо? Ошо барып Айтылбаптыр. деме ошол нерсеге жооп берип коелу. Шаарда кайрылып аткан болсо, эжекелер туура айтты. Навай мектебин айтты, бирок Навайга чейин 52-чи мектепте деле убагында чоң жыйын болгон. Бул 2015-жылы болгон. Аябай чоң жыйын болгон. Ошол жерде дагы айтылган. Андан кийин мен жеке өзүм ошол энелер мектебин жолго коюу боюнча 52-чи мектептин директору болуп турганда, ошонун тажрыйбасында биз ооба силерге окшоп, силер айткандай биз баардык мектептеги класстагы окуучуларды жыйнай албайбыз, бирок 1-класстан 2 класс, 5-класстан 2 класс, 8-класстан 2 классты пилоттук класс катары алып, ошолордун ай сайын боло турган семинарларын уюштурдук. Анын алкагында ошол мезгилде аябай популярдуу болуп аткан балага жаман тарбия берүүнүн жолдору деген китептин негизинде атайын сынак уюштурдук деп, ошол багытта мен деле атайын семинар өтүп бергем да. Мектептин социалдык педагогдору жана тарбия иштери боюнча директорунун орун басары. Демек, ар ким, ар мектеп жетекчиси өзү аракет кылыш керек э? Ооба, бирок шаарда бар. Бир топ мектептер жолго коюп келатат. 52-чи мектеп. Саламатсыздарбы? Токтогулга дагы ачылабы? Энелер мектеби эгер ачылса качан ачылат дейт. Мурда жылы барган агай. Токтогулга агай барып келди. Эми ошол жердеги нерсени жандандырыш керек. Эми бул жерде көбүнчө райондук билим берүү башкармалыктарына атайын барышып, таанышып алса болот да, ошол ким суроо берген болсочу. Ал жерде атайын маалыматтар бар. Биздин убактыбыз чектелип баратат, ошондуктан сиздерден ошо жалпы биздин телекөрүүчүлөргө, коомчулукка, анын ичинен бүгүнкү биздин ушул ата энелерге сиздерден кеп кеңеш жана кыскача кайрылуу болсун. Агай, сизден баштасак. Рахмат. Биринчиден сиздерге рахмат. Анан экинчиден урматтуу ата энелер, урматтуу кесиптештер, урматтуу окуучу достор. Демек, бардыгыбыз бир максатты көздөй баратабыз. Ал деген билимди алуу жана элге жерге пайдалуу иш кылуу. Анын үчүн урматтуу ата эне, мен чакырып кетем. Азыр ушул көп суроо болуп атат да, бизде ачылганбы? Ооба, ачылган. Сиздин айылыңызда кайсы жылы мектеп курулган болсо, ошол жылы энелер мектеби ачылган. Ошондон бери энелер чогулушуп болуп атат. Ошон үчүн ошол мектепке барып, биз айткандай талап кылыңыз жана ошол мектептин түрдүү көйгөйлөрүн чечишке аракет кылыңыз. Ошондо сиз чындап мындай мекенге күйгөн жана ошол эле мезгилде ата энелер мектебинин бир мүчөсү катары болуп каласыз. Бул жакта номер сураган телекөрүүчүлөрүбүздөн аябай көп СМС билдирүү келип жатат. Мүмкүн болсо номериңизди да кыска коюп айтасыз, Айжеке. Урматтуу ата энелер, урматтуу окуучу достор, студент достор, мынакей бүгүн биз көйгөйлүү бир маселенин үстүндө талкуу кылдык десек деле болот да. Урматтуу ата энелер, негизинен баланын тарбиясы бир гана мектепке байланышкан эмес. Бул нерсени биз үйдөн колго алышыбыз керек. Мен мына ушул кайрылууну жасайт элем. Үйдөн эгерде балабызды жакшы тарбиялаган болсок, анда биз ошол коомго, ошол бардык ата энени жана ошондой эле мугалимди сыйлоого үгүттөй алган болсок, андан кийин гана билимди жолго кое алсак, анда биз жакшы коомду кура алабыз. Менин номерим 773 менен 67 09 96. Дал ушул номерлерге кайрылса болот, Айжеке, сизде. Урматтуу ата энелер, урматтуу жаштар жана жаш достор. Эми мен биринчи кайрылуум, биз азыр 9 жолдун тоомунда турабыз деп айтсам дагы жаңылышпайм. Биз азыр идеологиябызды дагы тактай элекпиз керек болсо. Манасын жети осуят деп килейтип жазып коюп, жети осуяттын маңызын билбеген мугалимдер бар, студенттер бар, окуучулар бар. Ошондуктан биринчи коомду тазалайын десек, биз өзүбүз тарбиябызды башташыбыз керек. Ал эми тарбияны энеден баштасак, эне бүт үй бүлөнүн мүчөлөрүн тарбиялап, коомго жарактуу, ар тараптуу өнүккөн мыкты инсанды тарбиялайт.
Сиздердин студиябызга келип, ата-энелерге эң сонун кеп кеңештерди бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте балага тарбия берүүдө бир гана мектеп гана эмес, ата-эненин орду аябагандай зор экенин бүгүнкү биздин студиябызга келген адистер тактап өтүштү. Андыктан балабыздын келечеги үчүн ар бир мүнөтүбүздү аябайлы деген тилекти айтуу менен биз сиздер менен коштошобуз.